Жазып бүтпөс сен менин Жан дүйнөсү менен чыгармачылыкка берилип, аздыр көптүр поэзияга кызыккан жаш акындардын катарында Нуржамал Айтбаева да бар. Айтымында ал окуучулук мезгилинен баштап эле ыр дүйнөсүнө аралашып, өз алдынча ыр саптарын жазып калчу экен. Бүгүнкү күндө Москва шаарында эмгектенип, бош убактысында чыгармачылык менен алектенип келет. 8 класстан бери ыр жазам. Азыр мына туулган жерибизден алыс жерде жүргөн үчүн ички айылга туулган жерге болгон сагынычы ушу ырлар аркылуу билдирип, жүрөгүбүздөн чыгып атат да ушундай жазып. Мындан 4 жыл мурда таланттуу кыз келиндерге колдоо көрсөтүү максатында Москва шаарында Аружан коомдук фонду түзүлүптүр. Бүгүнкү күндө фонддун эсебинен ай сайын ыр жазган акындардын ар түрдүү адабий кечелери жана сабактары уюштурулуп турат экен. Учурда Аружан адабий клубуна таланттуу мырзалар да мүчө болушуп, Аруу дүйнө 2 деген аталыштагы ыр жыйнакка чыгармалары жарыяланыптыр. Эми кыргызда сөз бар го, ыр жазгандан баары акын эмес деп. Ошол жазгандарды иргеп, талкуу өткөрүп, бир айда 2 жолу чогулуп, анан кийин ошо ырдын артынан түшкөн, Кудай берген көрөңгөсү бар адамдар талыкпай изденип, жараткан ырларын иргеп, Москвадагы гезиттерге берип, андан сырткары Кыргыз Республикасында, биздин Кыргызстаныбызда гезиттерге берип, эл аралык конкурстарга катышып, анан иргелип олтуруп, ошо жыйнактарын чыгарып, анан татыктууларын союзга өткөрөбүз. Мен үчүн чыгып аткан жаштарга кайдыгер карай албаймын. Жакшысына сүйүнөмүн, жаманы болсо күйүнөмүн. Азыркы аркабыздан жакшынакай жаштардын поэзиясы кечесин кайдыгер калтыра албайт. Бирок акыркы күндөрдөгү ушул чыныгы поэзия элге жетпей калган өкүнүчтүү. Бай илгери бир убакта бизде китеп сүйүүчүлөр коому болчу эле. Ошондой сыяктуу болуп, китеп сүйүүчүлөрдү коомун уюштуруп, китеп сатып, анан элге жеткиргенде биз эл менен бирге рухий дүйнөнү байыткандан кийин бир материалдык дүйнө тапса болот да. Буга чейин да жаш акындардын Аруу дүйнө бир ыр жыйнагы басылмадан чыгып, көпчүлүктүн сынынан өткөн. Андыктан Москвада жашаган акындар гана мүчө болбостон, азыркы убакта Орусиянын башка шаарларында иштеп, поэзия дүйнөсүнө өз салымдарын кошуп жүргөн эмгек мигранттары да фондко мүчө болуп киришүүдө. Бирок алардын бардыгы эле дасыккан акындар эмес. Ал үчүн көп эмгек кылыш керек дейт Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы. Кудай берген талантты барктап багып өстүргүсү келсе, аябай эмгектенсе аны чыгат. Жок, аны унутуп коюп, унутуп карып, карабай коюп, ошончо анда баягы бир мындай мен көп айтам, ушул күйгөн катын кошокчу дегендей баягы мекенimди сагындым, элимди сагындым, апам сени сагындым, атам сени сагындым менен эле чектелип кала берет да. Бирок мен андайды каалабайм. Ушулардын ичинен мен чоң таланттуу келечекте Кыргыздын акындары чыгышын каалайр элем. Чет өлкөдө болгондон кийин ар түрдүү иш-чараларды уюштуруу албетте бир топ көйгөйдү жаратат. Бирок Кыргызстан соода борбору Кыргыздын таланттуу чыгармачыл инсандарын колдоп, алар менен тыгыз иш алып барышып, колдон келген жардамдарын көрсөтүп турушат. Сарыгүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күндөлүк, Москва шаары. Аман бы туылган жерден